буюу тандоо боюнча биз чын эле ошол мырза биздин жолдошубуз экенин кантип билебиз? Мындай да. Бизге Кудай мурун эле жазып койгон. Биз кимге турмушка чыгышыбызды, эмне болушубузду баарын жазып койгон, тагдырыбызга жазып койгон. Биз аны, мисалы, Асанды тагдырыңызга жазса, сиз аны барып туруп үсөн кыла албайсыз да. Же болбосо дагы максат кыла албайсыз. Асан жазылып калган. Бирок ошол Асан кайсы жерде, кандай деңгээлде, ал кандай деңгээлде жолугушу ошол кыздын баягы кандай аял болсо ошого жараша, өзүнө жараша жолугат деген сөз бар го. Мен эми мындай диний мен илимим жок болгон үчүн мен мындай Куранда ушундай аятта сүйлөнгөн деп мен айта албайм. Негизи окуп ушуну өзүмө иштетем, бирок антип сүйлөгөнү өзүмө жол бере албайм да, бирок динибиз ошентип айтат, өзүң кандай болсоң, ошого жараша жолугасың деп. Биз ар бир эркектин деле, аялдын деле, адамдын өзүнүн функциялары болот. Мисалы, бир адам сиз үчүн өтө жаман адам болуп калышы мүмкүн да. Бир ушундай бир окуя болуп калды. Бир мындай шарт ушундай болуп калды, ошол адам сизге бир жаман жагын көрсөтүп алды да. Бирок биз ошол нерсе менен бул адам деген толук жаман, турган турпаты менен жаман деп айта албайбыз. Болгону аны дагы бир окуялар аны түрттү, сизге жаман жагын көрсөтүп алды да. Сиз анын ошол жаман мүнөз деген функциясын басып койдуңуз. Эми басып койдуңуз деген кандай? Өзүңүздүн ичиңиздеги ниетиңизге, сиздин бир ошол жасаган иштериңизге байланыштуу бир эмне болуп, ал сизге ошол өзүнүн жаман функциясын көрсөтүп алды да. Биз ошол боюнча кабыл алабыз. Ошол ал ошол сизге жолуга турган эркектин деле өзүнүн функциялары бар. Эркек аялга карап өзгөрөт. Негизинен эркектерге аларга эч нерсе керек эмес. Сиз көрдүңүзбү, бир өзүнүн бир гардеробунда мен ошол көйнөктү мына тойдо кийгем да, мына ошол көйнөктү мен биякта кийем, мен мурун бир досумдун тоюна кийип койгом бул көйнөктү деген эркекти көргөн эмессиз. Же болбосо мен былтыр бул сапагимди кийгем, мен быйыл башка алышым керек деген эркек жок да. Же болбосо бул сумка менин бул буткемиме не подходит деген жок да эркекчи. Ал эми аялдарга бардык нерсе керек да, бардык нерсе керек толтура. Ал эми эркекке зарыл нерсе бар, ошондой эле зарыл эмес нерсе бар. Болду. Алардын табияты такыр башка. А бизге көп нерсе керек. Биз мисалы бир кийимибиз толуп турса деле биз ой буга бул туура келбей калды, эми жолуга алыш керек. Жөн эле бирөө сизге бир сумка подарить этип койсо, сиз уже кечке ойлонуп баштайсыз, эми ушул сумкага мен туура келген нерсе алышым керек. Жөн эле ошону көтөрүп кетип кала бересиз да. Анан негизинен аларга эч нерсе керек эмес да, бизге керек. Ошол кыз өзүн кантип тарбияласа, өзүнүн кулк мүнөзүнүн үстүнөн канчалык иштесе, өзүн аял катары канчалык өстүрсө, ал ошол өзүнүн энергиясы менен, өзүнүн ошол ички аялдык сыпаты менен эркекти мажбур кылат эркек болгонуна. Анын барып туруп ошол эркек деген, чыныгы эркек деген кнопкасын басат да. Эгерде ажылдаган ажан аял болсо, ата энесинен тарбия көрбөсө, кулк мүнөзү начар болсо, эркектерди сыйлабаса, өзүнүн аял экенин да билбесе, ал барып туруп эркектерди жинди деген, же болбосо бир подкаблучник деген эмени кнопканы басат да. Анан ал ага ошол эмесин көрсөтөт, ошол функциясын көрсөтөт. Демек, ар бир аял качан гана өзүнүн чыныгы аялды тарбиялаганда бул ички дүйнөсүнөн ойлогон ойлору, баардык турган турпаты менен ошондой эле сырткы аялдык сезимдери, сырткы аялдын элементтерин өзүнө алып киргенде, толук түрдө ал аял болот. Ички сырткы эмеси аял эмнеден турат, ошолору бириккенде, баардыгы чыныгы аялдан турганда, ал чыныгы аял болот дагы. Ал анын эме тагдырына жазылган, ошол пешенесине, бизде кыргыздарда пешенесине жазылып турат го. Ошол пешенесине жазылган эркекти дагы барып анын эркек деген кнопкасын басат да. Биз тагдырыбызды өзгөртө албайбыз. Бирок биз ошол кандай деңгээлде жолугат ырыскыбыз, кандай деңгээлде жолугат, эмне болот, биз ошого өзүбүздүн пейилибизге, жүргөн жүрүм турумубузга жараша биз таасир эте алабыз да.